Бардığınızlarga assalamu aleykum, урматтуу көрөрман. Эгерде көрүп жаткан болсоңуз, сизге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз буга чейинки баяндамабызда Чыңгыз хандын сырдуу өлүмү боюнча баяндама жасаганбыз. Бүгүнкү баяндамабызда дал ушул Чыңгыз хандын өлүмү дагы сырдуу болгон сыяктуу, Чыңгыз хандын күмбөзү дагы, анын сөөгү кайсыл жерге коюлганы дагы сырдуу бойдон калууда. Дал ошол Чыңгыз хандын сырдуу күмбөзү, сырдуу коюлган жерлери боюнча бүгүнкү баяндамабызды улайбыз. Чыңгыз хандын мүрзөсү боюнча илимий версияларды жана акыркы археологиялык изилдөөлөрдү айтып берем. Легендалардын айырмаланып, бул маалыматтар спутник сүрөттөргө, тарыхый жазмаларга жана акыркы археологиялык ачылыштарга таянат. Анда биринчи версия Бурхан Халдун тоосундагы негизги илимий версиясы. Көпчүлүк тарыхчылар жана археологдор Чыңгыз хандын сөөгү Монголиянын Хентей тоолорундагы ыйык Бурхан Халдун тоосуна коюлган деген пикирде. Бул маалымат Юань Ши, монголдор башкарган Кытайдагы Юань династиясынын расмий хроникасында кездешет. Чыңгыз хан өзүнүн өмүрүндө бул тоону ыйык деп атаган жана өз уурусуна аны коргоону осуят кылган. Бирок Бурхан Халдун бүгүнкү күндө корголгон аймак, ал жерди казууга мыйзам түрүндө тыюу салынган. Бул маалыматты тактоо үчүн 2016 жылы спутник сүрөттөр аркылуу изилдөө жүргүзүлүп, Бурхан Халдун аймагында жер бетиндеги чоң архитектуралык түзүлүштөрдүн издери табылган. Бирок археологиялык казууларга Монголия өкмөтү жана жергиликтүү эл каршы чыгып, изилдөө ошол замат токтотулган. Экинчи версияга келсек, экинчи версияда Керулен дарыясынын түбүндөгү версия. Америкалык археологдор 2000 жылда спутник аркылуу Керулен дарыясынын аймагын изилдеп, өзгөртүлгөн дарыя агымынын издерин табышкан. Алардын теориясы боюнча хан алтын табытка салынып, дарыянын агымын буруп коюп, түбүнө көмүлгөн. Мүрзөнүн үстүнөн кайрадан суу агызуу табигый коргонуу болгон. Бирок азырынча бул боюнча дагы так далилдер болгон эмес. Ал эми Чыңгыз хандын сөөгү кайсыл жерде коюлганынын үчүнчү версиясы жашыруун жер алдындагы комплекс версиясы. Айрым кытайлык жана жапондук окумуштуулар спутник аркылуу сүрөттөрдүн жер алдындагы чоң түзүлүштөрдү байкашкан. Алардын пикири боюнча Чыңгыз хандын сөөгү алтын, күмүш жана курал-жарактары менен кошо жер алдындагы чоң мүрзөдө жатат. Бул версияны 2015 жылы Америкалык National Geographic колдонгон илимий экспедицияда караган. Алар 200дөн ашуун жер астындагы курулуштун издерин аныкташкан. Бирок жергиликтүү буддисттер бул жерди ыйык деп